Ош технологиялык университети темир жол куруудагы кесипкөй адистерди даярдоого белсенип турат. Долбоорлордун алкагында азыр Ош технологиялык университетинин транспорт факультети институту тарабынан темир жолчуларды даярдоо боюнча лицензияга заявка берилди. Азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз биз. Эгерде ошол заявка негизинде бизге лицензиялык комиссия келе турган болсо, ошо лицензиялык комиссиянын отуруму менен, ошолордун чечими менен буйруса, биз темир жолчуларды даярдоо боюнча лицензия алабыз деген үмүттөбүз азыркы учурда. Бир канча кесиптер боюнча даярдык жүргүзөт. Бул адистик окуу жайдын транспорт жана энергетика институтунун базасында окутулат. Анда темир жолдогу вагондорду тейлөөчү жана компьютердик тиркемелерди башкаруучу адистерди даярдоого мүмкүнчүлүк бар. Ал эми болочок кесип ээлерин окутуу үчүн мугалимдер азыртадан өзбекстандык кесиптештеринен тажрыйба алышууда. Биз жүктөрдү ташуу боюнча кесиптерди даярдап келгенбиз. Эми темир жолу боюнча жүктөрдү ташууну лицензияга берип, эгерде лицензия алсак, августтан баштап ошо кабыл алуу комиссиясын жүргүзөбүз. Негизги бул өтө эгер бул кесипти ачсак өтө чоң Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө өтө чоң роль ойнойт. Себеби бул жүк ташуу поезд боюнан өтө арзанга турат. Бир канча эсе. Ошон үчүн Кыргызстандын экономикасы көтөрүлөт, Кыргызстан деңиз жолуна чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Мисалы поезд жол жүргөндө силердин автомобилдик кесиңер ошого канча машина керек? Кытай, Өзбекстан hamda Кыргызстан ортасындагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу үчүн адистерди даярдоодо бирге аракет кылып, тажрыйба алмашып, биргеликте адистерди даярдоо үчүн иштеп жатабыз. Сертификат алып калып, анан темир жол боюнча адистиктерди биздин Ошту университети үйрөтүп калса, адистерин даярдап калса, биздин окуган студенттерге, мен окуган группалаш досторума көптөгөн бул мүмкүнчүлүктөр болот. Жалаттан, мисал Жалаттан башталып атат. Жалаттагы досторума, дагы башка жактагыларга кыйла чоң мүмкүнчүлүк болот. Биз дагы ошолго карап жараша билим алып, өзүнүн адистикте баягы даражабызды көтөрүп, магистратурага окуп, дагы кошумча дагы билим алып, чет өлкөлөргө чыгып, тажрыйба алмаштырып, ошого жараша татыктуу кызматкер болобуз деп, элдин кызматын кылабыз дейбиз. Ал арада кылым долбоору аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна президент Садыр Жапаров 2024-жылдын 27 декабрында старт берген. Анын курулушу 6 жылда аяктары болжолдонгон. Айымкан Исралы кызы Нурдөөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.